Салам достор. Буга чейин кош бойлуу учурдагы скринингдер, Москвада кантип учуртуп турса болот, ошондой эле роддомго өзүм менен эмнелерди алып бардым, кандай сумка даярдадым, ошол боюнча видеолор тарткам. Аман эсен көз жарып алдым. 25 күн болду бүгүн так. Эми ошол төрөт боюнча айтып бергим келип атат. Бул менин биринчи балам, биринчи төрөтүм. Анан өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшкүм келип атат. Балким сиздерге да кызык болуп калат. Негизи аябай көп ойлондум. Бул бирөөгө кызык болобу же өтө эле жеке нерсеби, айтпай эле койсомбу деп ойлонуп, анан Инстаграмда дагы көптөр аябай күтүп атабыз, бөлүшүңүзчү деп өзгөчө мага ошо биринчи жолу кош бойлуу болуп, биринчи жолу ушул нерседен өтүп аткан кыздар көп сурап жазып калышты. Ошол үчүн бөлүшүүнү туура көрдүм. Колумдан келишинче роддомдон анча мынча сүрөт видеолорду дагы тартканга аракет кылгам. Аларды дагы ушул видеодо бөлүшөм. Негизи мен 40 жума 5 күн болгондо төрөдүм. 41 жумасында өзү роддомго направление беришет экен. Мага айтышкан, эгер 5-майга чейин төрөбөсөң, менде ПДР 29-апрель болчу. Эгер 5-майга чейин өзүң төрөбөсөң, анда ошол роддомго направление берип, госпитализация кылат деп айткан. Негизи көптөр сунуштайт экен, барбай эле кой, өзү толгоң менен барган жакшы деген сыяктуу. Негизи албетте мындай вызывающий жок эле, өзүң табигый түрдө өз толгоң менен барып төрөп алган аябай жакшы, кошулам. Бирок менин учурумда менде суу жашыл болуп кетти. Мисалы ошол сыяктуу же болбосо бала кыйналып калган болушу да мүмкүн. Ошол үчүн эгер 41-42 жума болуп кетип атса, анын үстүнө госпитализация кылыш керек деп атса, сөзсүз врачтарды угуп барууну өзүм негизи сунуштайт элем. 40 жума 5 күн болгондо 4-май күнү эртең менен саат 8-де направление алып роддомго барам деп атканда өзү эле толгоо башталып калды. Салам достор, бүгүн 4-май 2025-жыл. Биз 9 айдан бери күтүп жүргөн күн келди окшойт деп үмүттөнөм. Себеби биринчи жолу мындай видеону 23-апрелде жаздыргам. Анда дагы ушундай толгоо сыяктуу болуп, аябай сүйүнүп болду окшойт деп аябай даярданып, сумкалардын баарын жыйыштырып алсам, көрсө тренировочный эле схватка болуп, анан өтүп кеткен 4-5 сааттан кийин. Бирок 4-5 саат болгон болчу да. Анан ошого мен толгоо башталды окшойт деп аябай ишенип алгам да. Бүгүн дагы ушундай болуп атат. Азыр 3 сааттай болуп калды. Же 2 саат болду мындай. Бирок азыр интервал 15 мүнөт, 20 мүнөт ар кандай болуп атат. Ошого бул жолу чыныгы толгоо деп аябай үмүттөнөм. Негизи тренировочный схватка болгондо душка түшүп, же болбосо бир аз жатып эс алганда тарап кетет деп айтышат экен. Бирок меники антпей эле күчүп атат. Ошого дагы сүйүнүп атам деп коеюн. Азыр 2 сааттай сүйүнгөндүн көрөт баш керек. Азырынча баардыгы терпимо болуп атат. Биз болсо роддомго чыгайын деп атабыз. Бул жигит өзүнчө эле тойго барчудай болуп даярданып сүйүнүп жыргап атат. Өзү төрөсө мындай болбойт эле. Эмеден приложениеде болсо уже ар бир 3-4 мүнөт сайын болуп атат. Бирок андай аябай катуу оор эмес да. Себеби схватка 4-5 мүнөт сайын болгондо бул катуу ооруш керек эле. Ошого түшүнбөй дагы бул чын эле толгообу же дагы эле алдап атабы, пранкпы. Биз кеттик, роддомго төрөйбүз. Төрөйбүз деп. Эшикте болсо ушундай сонун жамгыр жаап атат. Сумкалардын баарын алдык. Эми азыр толгоо болбосо деле кайра үйгө жибербейт болуш керек. Ошо менен баары бир калам да. Мен болсо бияктан жегенге бир нерсе алып алайын деп келгем. Уже ар бир 3 мүнөт сайын болуп атат. Бирок мындай терпимо эле бол. Мени пока ушул жака кутурушту. Палатада место жок экен. Родбокста жүрөм. Ничего болсо ушундай. Болбосо менин сумкаларым жок дегенде бир аз раскрытие болду болуш керек деп аябай үмүттөнүп келдим эле. Себеби ооруп аябай эле катуу болуп атат. Ар бир 3-4 мүнөт сайын эле. Бирок раскрытие жок экен. Бирок мени үйгө жиберишкен жок. Бул жакта болом, эми бирок качан төрөйм билбейм. Жалгыз бул жакта жаман экен бирок.
суу жашыл болуп кетти. Saat 10'dan 20 öttü. Buyursa bugün tünde törüysün dedi. Men жарым саат мурун төлөдүм. Азыр экөөбүз булчукта жатабыз. Залда дагы бир 2 сааттай жатат экенбиз, анан палатага которот экен. Saat болсо таңкы 7. Да чамбаса кечке ыйлап. Азыр болсо эмки сатам. Кызым болсо бул жака жатпайм деп жатак чыгарып. Ушул жака мен жатып алды. Азыр завтрак келди наконец-то. Түнкү 2ден бери эчнеси жебей курсагым ачып калды да. Бул болсо ужин экен. Мен обезболивающий сурап көрөйүн деп чыктым. Бүгүн наконец-то акыркы күн. Азыр 2 сааттан кийин буюрса үйгө чыгабыз. Видео тарта алган жокмун 2 күндөн бери. Себеби төрөндөн кийин аябай денеңдин баары ооруп, бала да уктабайт, жаныңдагылардын балдары кошулуп, кыскасы эптеп 2 күн чыдадым. Буюрса үйгө барсам кичине саат элем. Бул болсо ошол менин ичим ушундай болуп калды. Пока. Бул жакта болсо ар бир кабинетте өзүнүн ушундай душу, туалети бар экен. Ошонусу ыңгайлуу экен. Азыр бир видео тартып коеюн дедим. Кичине өзүмө келип, бирок белим аябай ооруп атат. Кызым болсо уктап атат. Так, бул жакта жакында. Бул жактын баарын аябай чачып даярданатып. Твое счастье мне всего дороже. Твоя грусть меня коснется тоже. На руках тебя ношу и с ума с тобой схожу. Словно становлюсь тобой моложе. Только дочери глаза так нежно смотрят на отца, и папе хочется сказать: я тебя так ждал, малышка. Дочери глаза мне подарили небеса, порой себе не верю сам. Видеода көргөнүңүздөрдөй, негизи толгоо менде саат түшкү 12лерде башталды. Мен түштө туруп бир аз жанагы айыз келген учурдагыдай анча оору, бирок муну мен мындай бир катуу оору деп деле айта албайм. Дискомфорт кичине ошондой болуп турду. Анан мен заказга корсеттерди тигем. Ошо заказдарым бар эле, ошолорду бүтүрө коеюн деп саат 4кө чейин корсет тиктим, ары бери бастым. Ошентип жүрүп 4-төрдө бир аз катуу боло баштады. Бирок катуу болгондо приложение тиркеме бар, билесиздер, схваткалерди белгилеп турат. Негизи башында ар 10-15 мүнөт сайын, 20 мүнөт сайын болуп аткан. Анан интервал аябай жакын боло баштады. 5 мүнөт сайын болуп, бирок 5 мүнөт сайын болгондо деле менде андай өтө бир катуу оору болгон жок да. Жоң гана мындай туруп калып аттым, кой бергенде кайра эле жумушумду кылып, чай пайымды ичип ушинтип жүрүп аттым. Ошого дагы мен анча көңүлдөнгөн жокмун. Бул балким дагы эле тренировочный схватка деп кечки саат 6га чейин жүрүп, 6да ар бир 3 мүнөт сайын болуп баштаганда, анда деле оору аябай катуу болгон жок. Видеодо көргөнүңүздөрдөй мен магазинде жүргөн болчумун. Анан жолдошум кой барайлы дегенден мейли деп экөөбүз ошо барып бир көрөлү дегенбиз. Барганда менде эч кандай раскрытие жок деп айтты. Анын үстүнө тренировочный эле схватка деп койду да. Анан мен ойлодум, ушунча анда аябай катуу боло баштаган. КТГ биринчи барганыңыздарда роддомго документтериңиздерди бересиздер. Мен Москвада төрөдүм. Бабушкинскайдагы Ленская 15 деген
Ленская 15 деген даректеги роддомдо көз жардым. Биринчи барганда документтерди, СНИЛС, обменная карта жана башка ошол нерселерди алып калышты. Анан осмотрга жөнөтөт, гинеколог карап, раскрытие бар жок ошолорду айтат. Ага чейин биринчи УЗИден тартат, баланын салмагын көрүшөт. Менде 3 килограмм 800 деп айтты. Бул болжол менен албетте плюс-минус 300 грамм болот. Андан кийин эле КТГда отурдум. КТГда жалпы бир 20 мүнөттө отурдум. Ошол жерде отурганда анан аябай катуу боло баштады. Анан гинекологко баргандан кийин менде эч кандай раскрытие жок деди. Маанайым түшүп, уже ушундай оор болуп атса, мен жок эле дегенде бир 2 сантиметр, 3 сантиметр билбейм, ушундай бир раскрытие бар деп ойлоп аябай үмүттөнүп аткам. Ал жакта эч кандай раскрытие жок дегенден кийин эле маанайым түшүп, демек мен болевой шоктон эле өлүп калат окшойм. Эгер ушунча ооруда эч нерсе болбой бул тренировочный болуп атса, анда чыныгы толгоодо мен аябай кыйналат окшойм деп аябай маанайым түшүп калды. Мен барган күнү төрөгөндөр дагы өтө көп экен. Ошондуктан мени палатага эмес, дароо эле родблокко жөнөтүштү. Ал жерде ошо төрөй турган жер. Отурдум, ары бери бастым, жүрдүм. Анан бир аздан кийин келишип эле жат деп, билесиздер, жатып толгоо тарткан аябай оор экен. Балким бассаң, анча мынча ары бери басып, эми ар кандай позада болосуң, эңкейесиң дегенде кайра турасың, балким кичине жеңилирээк болмок. Бирок мени 1 капталга, 10 капталга жаткырышты дагы. Ошол бойдон КТГдан төрөгү чөктү, турган жокмун. Жалпы 5 саат ошол жерде жаттым, 1 каптал менен. Анан анда аябай толгоо күчөп баштаган. Мени бир сыйра келип урушту. Биринчи төрөттөгүлөр жок эле дегенде 10-15 саат схватки болот, толгоо болот, сен эмне эрте эле келип алдың деген сыяктуу. Анан мен айттым, менде аябай эле катуу болуп атат, интервал 3 мүнөт сайын болуп атат. Балким бул тренировочный эмес, жакшылап көргүлө деген сыяктуу. Анан бир аздан кийин келип эле 4 сантиметр раскрытие деп айтты. Мен аябай таң калып калдым. Бул 1 саатка жетип жетпей эле бир чет сүйүнүп да кеттим. Анан билесиздер, уже 4-5 сантиметр болгондо Москвада көбүнчө эле төрөгөндөр эпидуралка алышат. Эпидуралка бул белге сайылат. Ал жанагы толгоону сездирбей турган укол, бирок кээ бирлерге жардам берет экен, кээ бирлерге бербейт экен. Мен аны алам деп эле ойлогом. Алам деп эле ойлоп, белиң ооруп калат, албай эле кой деп айтышкан, бирок эми жаның ооруп кыйналып турганда, ал кийинки последствияларын деле ойлобой каласың да. Мен өзү алам деп ойлоп аткам, бирок азыр ана мына деп мен сурагы чакты эле бир саат өтүп өтпөй эле кайра келип текшергенде 8 сантиметр раскрытие деди. Мен таптакыр эле шок болуп калдым. Оозум ачылып эле ушундай тез болуп кетти деп аябай сүйүнүп кеттим. Анан саат 10:30 болуп калган болчу болжол менен. Ага чейин суу кетти. Суу кеткенде мен негизи буга чейин ойлочумун, эгер суу кеткенде мен билбей калбаймынбы депчи. Ал сөзсүз билет экенсиздер, околоплодный воды кеткенде ал мындай бир 2-3 литрдей эле, 1-2 литрдей суу шарах деп эле агып кетет экен да. Аны билбей коюу, байкабай калуу мүмкүн эмес экен. Ошондой болуп 8 сантиметр дегенде деле оору катуу эле болуп атты, бирок балким менде болевой порог ошондойбу же бул жараткандан бир чудо болуп кетти билбейм, бирок чыдап аттым да, аябай эле жакшы чыдап, аябай дуа кылып аттым, келме келтирип аттым, билген дуаларымды кылып аттым, аябай Кудайдан суранып аттым, ушу жеңил эле аман эсен төрөп алсам экен деп. Негизи мен ойлочумун, мен өзү аябай чакан-чукан миниатюрный адаммын. Боюм 1,57, анан салмагым деле өмүрүнчө эле 45 килограмм болуп ушундай болгон үчүн эмнегедир мен өзүм төрөй албайм го деп ойлочумун да. Кесарево сечение кылат болуш керек депчи. Өзүм төрөп баланы колго алгы чакты мен ишенген жокмун, өзүм төрөй аларыма. Болду деп жанагы потуги башталып аткан, потужный период башталганда дагы мени азыр кесарево кылат деп эле ойлоп жаттым. Мен барыбир төрөй албайт болуш керекмин деп. Ошого аябай дуа кылып аттым, колуман келишинче. Негизи баардыгы жараткандан, баардыгы Кудайдан. Анан бир айта кетчү нерсе, анча-мынча амал кылдым эле, балким ошол дагы жардам берди деп ойлоп калдым. Эң эле 37-жумадан баштап күнүнө малина чай дедим да, малинанын жалбырагынан чай кылып ичип аттым. 37 жумасында муздак койдум, муздатып күнүнө бир кружкадан 2 кружкадан ичип коечумун. 38 жумасында бир аз жылуураак ичип аттым. Анан 39дан баштап ысык бойдон чай ичип, анан толгоо башталганда дагы 2-3 стакан ичкем, кетип атканда дагы ичкем. Анан ал ошол раскрытие тез болгонго жардам берет деп угуп калган болчумун. Кээ бирлерге жардам бербейт деп деле аны да уккам, бирок эми кыла берейин, мен эмнем кетмек эле деп Wildberries'тен эле ошол малинанын жалбырагын сатып алып, мындай упаковкада сатат экен. Ошону кайнатып ичкем, балким ошонун дагы кандайдыр бир жардамы тийди. Анан финики дагы өтө көп жедим деп айта албайм, бирок күнүнө жок эле дегенде 5-7 финикиден жеп коюп атчымын. Башка дагы эмнелерди кылдым.
Замзам суу. Вайлберстен ошо билесиздер, замзам сууну уютат, уютса болот, алып келишип, адатта ошо башка сууга уютуп, анан сатышат. Уютулбаган замзам суу издеп, анан Вайлберстен көрүп калдым. Канчалык деңгээлде ал таза экенин билбейм, бирок уютулбаган деп, ой, таптаза ошол Меккеден келген замзам суу деп жүрөт экен. Ошого ошол сууну алып алгам. Кичинекей эле 0,3 болуш керек, 300 рубльдай болду. Ошону алып толгой келгенде бир гана ошол сууну ичип аттым. Аябай дуа кылып ошол сууну ичип, балким ошолордун баардыгы жардам берип, толгоо ушундай аз болуп калды. Негизи эле ошол көбүнчө мен аябай даярданып баргам, жок эле дегенде 10-15 саат ушундай бир толгоо болуш керек депчи. Менде роддомго баргандан баштап ошол баланы колума алган учурга чейин болжол менен бир 5 сааттай эле өттү. Ага чейин жанагы үйдөгү жолдогу толгоолор алар мындай жеңил эле болду да. Бул видеону мен максималдуу түрдө пайдалуу кылганга аракет кылып атам. Кыска сүйлөп, көп эле бирдемелерди айтып башыңыздарды оорута бербейин деп. Негизи мен бул видеодо азыр 5 саатта төрө алдым деген аябай сонун кылат. Бирок төрөт адамдан адам чыгышы баары бир оңой эмес. Мындай жыргап эле барып, чыркап төрөп келдим деген эч кимди уккан эмесмин. Эгер андайлар болгон болсо, бул дагы бир жараткандын бир эмеси. Мындай шүгүр кылыш керек, аябай сүйүнүш керек. Бул эгер төрөтү жеңил болгондор болсо, бул менимче бул джекпот да, жашоодо бир чоң удача, ийгилик деп ойлойм. Меники ошондой болду. Мен относительно мен өзүмдү аябай жаман сценарийге даярдап барган болчумун да, ошого караганда жеңилирээктей сезилип, мен аябай шүгүр кылып, аябай сүйүнүп калдым. Бирок мен үчүн эң оор болгон бул потужной период болду. Потуги башталганда менин кызымдын салмагы 3 кг 600. Жанагы айткандай эле, мен өзүм аябай чакан адаммын. Анан мен үчүн 3 кг 600 чын эле аябай оор болду да, чоң болду. Башында башка акушерлер келип, мындай канча экен деп узиден, анан суу дагы жашыл болуп кеткенге мындай өзү төрө алабы деген бир шыбырашып ушинтип атышкан. Бирок мен барган күнү аябай жакшы акушер-гинеколог туура келип калды. Аябай ыраазы болдум. Ушундай эркектерде болгон тарсалган мындай тажрыйбалуу айым экен. Төрөйсүң өзүң эле деп мени мынтип мотивация берип, баары эле төрөйт деп. Мен болсо менин тазым узкий болуш керек, мен өзүм кичинекеймин, может төрө албайм. Эгер төрө албасам, мен кыйнабай эле кесарево сечение кыла бергиле. Мен макулмун десем, эч кандай жомокту айтпа, төрөйсүң. Ким айтты сенин тазың узкий деп. Өзүң эле төрө аласың, азыр жакшынакай болуп деп, мындай урушчу жерден урушуп, алдачу жерден алдап атып эле ушинтип төрөтүп алды. Ошол айымга айымда жараткан өзү ыраазы болсун. Орус болчу, атын дагы унутуп калдым. Бирок сайтка кирип карап, сөзсүз жакшы отзыв жазып коеюн деп ойлоп атам. Азыр эми буюрса өзүмө келе баштадым. Анан потуги учурунда эң маанилүү нерсе бул паника кылбаш керек экен. Муну көп мурда эле укчумун, бирок чынында эле бул эң жакшы кеңеш экен. Бир жолу мынтип паника кылып, мындай истерика кылып, деп кыйкырып жиберсең, кайра өзүңдү чогултушуң кыйын болуп калат экен да. Ошо менен мындай такыр эле жок болуп кетет экенсиң. Мен ушунча өзүмдү жоготпогонго мындай күчүмдөн келишинче аракет кылып аттым да. Жакшы нерселерди ойлоп аттым, алар врачтар менен сүйлөшүп аттым. Биринчи жолу төрөй турган кыздар болсо, ал мындай болот, потуги башталганда өзү эле мынтип баланын башы ылдыйлап баштайт экен да. Анан ыйынып баштайсың да, өзү ыйынгың келип баштайт. Анан ар бир схватки болгон сайын КТГдан көрүнүп турат экен. Аларга схватки башталганда айтат, давай ыйын деп. Мага трубочка берип койгон, жанагы кадимки эле сохичка трубочка бар да. Ошол трубочкага асманды карап эмес, мындайдан өзүңдүн ичиңди карап үйлөш керек экен. Ошол учурда бетиң эмес, ичиңе ыйнат экенсиң да. Мен ошол китептен дагы бир нече техникаларды көрүп алгам. Ошолор дагы жардам берди деп ойлойм. Китептен ошол аталышын, анан менде электронный варианты дагы бар. Электронный вариантын алып окусаңыздар дагы болот. Китеп орусча. Ошол дагы жардам бергендей болду. Кыскасы мындай ушунча дуа кылып, жакшы эме кылып, анан өзүңдү жоготпогонго аракет кылыш керек экен да. Анан кыздар партнерский роды боюнча негизи көптөр мага айтышкан, жолдошуңду алып ал, жок деген суу алып берип турат, жардам берип турат деп. Мен өзүм дагы алгым келген жок, анан жолдошум деле көп баргысы келген жок. Себеби ал дагы мени билет жакшы, мен дагы өзүмдү билем. Мен мындай кыйналып турганда, ооруп турганда, ал адам жанында болсо, мен эркелеп мындай өзүмдү жоготуп коем да. Кээ бир айымдарга тескерисинче ошондой учурда колдоо, мындай массаж кылып берип, суу алып келип берип, ушинтип жардам берип турса, мындай дем күч болот экен. Менин учурумда мага ал дем күч болбой эле, тескерисинче мен өзүмдү жоготуп эркелеп кетмекмин. Эгер сиздер да ушундай болсоңуздар, жолдошуңуздарды мындай жаныңыздарга албай эле коюуну сунуштайм. Мен өзүм төрөгөндөн кийин аябай сүйүндүм, анын барбаганына. Себеби ал болгондо мен балким төрөй албай ал жерде өзүмдү жоготуп, кыйкырып, паника кылып эркелеп кетмекмин. Москвада чынында аябай жакшы экен.
мамилелери да жакшы болду, шарттары дагы аябай жакшы роддомдо. Ар бир палатада душ бар, бардыгы сонун. Анан буга чейинки видеодо сумка роддом боюнча дагы жазган болчумун. Негизи Москвада көп эле нерсени өздөрү берет, бирок дал мен барган роддомдо көп деле нерсе берген жок. Ошол үчүн мен алып алган нерселериме аябай сүйүндүм. Мисалы одноразовый пеленки өзүңдүн алдыңа салганга, ошол сыяктуу нерселерди барбы жокпу деп эле мындай көп деле берген деле жок да. Балким баары бергиле деп айтсам бермектер, бирок мен өзүмдө болгон үчүн өзүмдүкүн эле колдондум. Анан ошол нерселердин баардыгын алып алганыма чын айтсам аябай сүйүндүм. Бирок бир нерсеге аябай өкүнүп калдым. Смесь алып алсам болмок экен деп. Же балким смесь албаган деле жакшы болду. Болгону биринчи күнү эле дароо сүт келбейт. Молозиво келет. Молозиво деген негизи аябай калорийный болот экен. Андан бир аз эле ичсе баланын курсагы тоюп калат экен да. Бирок мен кызым тойбогондой болуп түнү менен ыйлап ушундай кыйналып смесь бергиле деп барсам, сместе строго сүт молозиво жок болгондо гана беришет экен. Эгер бар болсо бербейт. Бербей коюшту. Ошо менен менде смесь жок. Жолдошума смесь алып келип бер десем, ал алып келсе эшиктен киргизбей коет экен. Бардыгын текшерип анан киргизет да. Анан аны киргизбей коюшту. Запрещено, киргизгенге болбойт деп. Ошо менен 3 күн кызым ыйлап, мындай аябай кыйналдым. Өзүңдүн да денең ооруп, төрөттөн кийин өзгөчө мен жанагы айтып калбадымбы, потуги менде аябай узак болду деп. Ошондо мынтип тырыша берип, ыйына берип, менин мойнуларым, бутум, денем жанагы 100 жолу отжимание кылып, анан 50 жолу приседание кылып, спорт менен күн кечке машыкканда ошентип денең ооруп калат го. Ошол сыяктуу болуп, денемдин баардыгы ооруп, менде ошо төрөттөн кийинки ошо роддомдогу 3 күн аябай эсимде калып, аябай кыйын болду да. Анан Инстаграмда менде көбүнчө разрыв боюнча сурашчу, разрыв болду, эмне болду деп көптөр ошондон коркот экен. Мен дагы аябай коркчумун, бирок билесиздер, өзү разрыв болуп кетет, анан кээде өзүрү кесет. Эпизио деп коет, эпизиотомия эле. Эпизио кыскача айтканда. Ошондой кылып кесишет, надрез кылып кесип, анан бала чыкпай жатса ошентип кесип алышат да. Негизи менде болду разрыв, бирок мелкий разрывдар болду. Мен дароо эле отура бер деп айтты. Отура берсең болот. Өзү эле айыгып кетет деп койду. Мелкий разрывдар болгон үчүн 2-3 мындай шов кылышты. Бирок төрөттөн кийин ал тигип аткан учуу жана башкалар мага уже сезилбей деле калды. Ошол үчүн разрывдан көп деле коркпой эле коюңуздар. Разрыв бирок колдон келишинче ошо врачтар айткан учурда ыйынба деп айтат экен. Ыйынба дегенде ыйынбаш керек экен. Эгер ошол учурда ыйынып сала турган болсоң дагы разрыв болушу мүмкүн экен да. Негизи эле биринчи төрөттө көптөр деле болот. Ошол үчүн бул нерсеге мындай өтө деле сарсана болбой эле коюңуздар. Бир аз шов кылышат. Анан эгер мелкий болсо, меники мисалы бир жумада эле жакшы болуп кетти. Ошо кыскасы жакшы настрой кылып, болушунча ошо жакшы амалдарды кылып, жанагы мен айткан малинаны деле ичип көрүүнү сунуштайм. Анан каф мариямды дагы көптөр айтып калышат. Мен Москвада болгон үчүн Кыргызстандан ана салдырам, мына салдырам деп аны салдыра албай калдым. Балким ошону дагы кээ бирлерге жардам берсе комментарийге жазып коюңуздар. Мага туура дем алуу жана ушул нерселер, анан эң башкысы бул албетте дуа, жаратканга дуа кылып, болушунча жакшы настройду кармап этегине чейин өзүмдү жоготподум. Ошол нерсе дагы жардам болду. Дагы эмнелер боюнча айтып берсем билбей жатам. Бирок негизи бул ойлодум эле 40-50 мүнөт узун болот го деп. Азыр кызымды уктатып эле жан талашып видеону жаздырып атканым үчүн дагы шашып, балким кээ бир нерселерди унутуп калдым. Эгер сурооңуздар болсо комментарийге жазсаңыздар, сөзсүз жакшынакай кылып баарын түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Инстаграм баракчама да катталып алыңыздар. Ал жакта дагы күнүлүк жашоом, ошол сыяктуу мындай кээде пайдалуу бир нерселер, Москвадагы кызыктуу жерлер, эми балким маңызды контенттер дагы болуп калат. Мындан кийинки видеодо буюрса төрөтканада чыгып үйгө келген учур боюнча айтып берем. Ал мындан да кызыгыраак, себеби такыр эле мен күтпөгөндөй болду. Мен аябай даярданган болчумун төрөткө. Моралдык жактан да даярданып, өзүмдү дагы даярдап, мен жашоом андай болбойт, эми балам менен балалуу болом, бир адамга жоопкерчиликтүү болом деп аябай катуу даярданып, ошол нерселердин үстүнөн көп ойлонгом. Бирок баары бир ар кандай болуп кетет экен. Мен бул боюнча кийинки видеодо айтып берейин. Видеону этегине чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Дагы кайсы тема барда видео тартайын, кайсы темалар сиздерге кызык болот, ошол боюнча да жазып кетсеңиздер, чоң жардам кылган болот элеңиздер. YouTube'да аябай жакшы алып барып, бул жактан да катталуучуларды чогултуп, сапаттуу контент кылгым келип атат. Бирок азырынча бир аз идеяга аксап турган учурум. Ошон үчүн сиздерден колдоо күтөм. Чоң рахмат.